Токмокто мыкачылык жол менен жашы 7 эле кыздын аярлуу жерин атайлап айырган Роза Чиңгилбаеванын соту башталды. Соттук процесске Нурпресс маалымат борборунун кабарчылары катышып, сиздерге маалымат берип турат. Бирок Чиңгилбаевага жардам берген кыздарды эч кандай кылмыш жообуна тарткан жок. Негизи аларга Чиңгилбаеванын шериктери такыр болбогондо кылмышты жашырган деген берени менен иш козголушу керек эле. Бул дагы бир топ суроо жаратууда. Себеби зомбулукка Чиңгилбаева жалгыз барган эмес. Аны менен кошо 3 кыз барып жабырлануучунун колун кайрып кармап берип турган. Белгилей кетсек, Чиңгилбаева жашы 7 эле кызды зордуктаган Дух Каймана аты менен белгилүү болгон. Изат Юсуповдун кылган кылыгын жашыруу үчүн адамдын оюна да келбеген ыплас аракеттерди жасаган. Буга чейинки берүүлөрдө Жайыл райондук бириктирилген ооруканасындагы финансылык бузуулар боюнча чагылдырганбыз. Анда Нурпресс Жайылда 4,5 миллион сомго тендерсиз дары-дармек сатып алганын берген. Бирок ошол дары каражаттары ушул күнгө чейин колдонулбай кампада жыйналып турат. Эми оорукананын мурдагы директору Айнура Имашева жаңылыктар бир тараптуу деп нааразы. Бирок биздин чыгармачыл топ бул маалыматты чыгараардан мурда Имашева менен байланышып интервью алууну аракет кылган. Ал ар кайсы шылтоо менен эртеңкиге жылдырып маалымат берүүдөн качкан. Эми берки тараптан акча алдыңар деп күнөөлөгөнүн кандай түшүнсөк болот. Бул боюнча журналисттик иликтөө жүрүп жатат. Ошондуктан эми деле Айнура Имашеванын чындыгын укканга даярбыз. Эскерте кетсе, Кара Балтанын ооруканасындагы мамлекеттин акчасын максатсыз пайдаланганы боюнча Саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылганбыз. Бирок министрликтен ушуга чейин жооп боло элек. Күзүндө чыңалган эпидемиологиялык кырдаал күтүлүүдө. Ошондуктан абалдын начарлашын күтпөстөн Sinopharm вакцинасынын кошумча дозасын азыртадан алуу керек. Бул тууралуу коронавирус инфекциясына каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтан эскертти. Эксперттер Кыргызстанда илдетке чалдыккандардын саны көбөйгөнүн эске салды. Көпчүлүгү симптомсуз болсо да ооруканага жаткырылган учурлар бар. Ооруга кабылгандардын көпчүлүгү иммунитети начар 60 жаштан ашкан карылар жана өнөкөт оорулары бар адамдар. Андыктан жарандар эмдөөдөн өтүп сентябрга чейин COVID-19 вакцинасынын кошумча дозасын алуусу керек. Декабрдын аягына чейин калктын 40%ын эмдөөдөн өткөрүү пландалууда. Бишкекте салттуу маданият жана кол өнөрчүлөрдүн эл аралык оймо фестивали ачылды. 28 июлда башталган иш-чара 2 августка чейин Уркуя Салиеванын эстелигинин алдында өтөт. Андан кийин 2-7 августта Чолпон Атада уюштурулат. Кыргызстанда бул фестиваль 2006 жылдан бери өтүп, салтка айланып калган. Уюштуруучулардын айтымында туристтик компаниялар аны регионалдык иш-чаралар планына киргизип, туристтерди өлкөгө тартууга жардам берет. Фестивалда Бишкектин тургундары жана коноктору этно стилдеги кийимдерди, колдо жасалган буюмдарды сатып ала алышат. Иш-чарада кол өнөрчүлөрдүн балдар жана чоңдор үчүн мастер-класстары уюштурулат.